сүзгөн адамдын бардык денеси кыймылдап болот. Ал эми адистердин айтымында сууда сүзүү бул организмге эң пайдалуу машыгуу. Жакында эле Таиландда өспүрүмдөр арасында өткөн Азия чемпионатында алтын тагынган 13 жаштагы Санжар Мусаев дельфин бассейнде машыгат. Бир жумада 3 жолу талыкпай машыгып, 100 километрден ашык аралыкты сүзүп өтөт. Кызыгы, кичинесинде жаш чемпион суудан коркуп келген. В первую очередь позвонил папе. Папа обрадовался, все родственники обрадовались. Таиландта утканда менде прям счастье болгон эже. Мага сүзгөн абдан жагат. Только бир нюанс бар, тренировкалар өтө сложный. Мен вообще с детства мага суу жаккан жок вообще. Корком. Азыр уже досум болуп калды го суу. Белгилей кетсек, спортсмен сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын жана Казакстандын биринчилигинде жеңишке ээ болгон. Алдыда албетте тынымсыз машыгуулар, буюрса эми Санжар чоң спортко жолдомо алуум керек деген тилеги менен бөлүштү. Мен Кыргызстан үчүн мелдешке катыша берем, мелдешти утам. Менин мечтам Олимпийские игры утуп. Менин кумирим Майкл Фелпс. Фелпс лучше жакшы сүзөт, сен Фелпс эмессиң, сен Санжарсың. Сен атыңда ошол Фелпстыкында чыгыш керек деп. Буюрса мына жакында Казакстан чемпионатына барганда Тараска. Ийгиликке жетет деп ишенип атабыз. Аябай өзүм дагы сүйүнүп атам, ушундай биздин спортчуларыбыз ийгилик жаратып атканына. Мына бул биз турган дельфин бассейни 470 куб суу менен толгон. Акыркы убакта сууну үнөмдүү колдонуу боюнча иш-чаралар өтүп жатат. Жайында сууну пайдалануу көлөмү өсөт, бирок сарамжалдоонун ыкмалары да жок эмес дейт дельфиндин директору. 2-3 жолу сууну тазалап турабыз. Өзүбүздүн пылесосторубуз бар, дары-дармектер менен 2-3 жолдан тазалап турабыз. Акча бөлүнүп, фильтрацияны жасап алсак, анда сууну аябай эле үнөмдөгөнгө барабыз. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.